Белгилүү жазуучу жок 2 жылга жакын убакыт өттү. Бексултан Жакиев туулган күнүнө карата эскерилип, жакындары бейитине гүл койду. Биз 6 бир тууган элек, биз үчүн келгенде ушунчалык баарыбызды сурап, кандайсыңар, эмне болуп атат, айылдага келген айлападагылардын баарын сурайт эле. Мынакей Сайыр эжем экөө 1956 жылы баш кошкан. Ушунчалык бири жакшы сыйлап урматтаган кишилер эле да. Сайыр да мени бир күн да кийин калтырбас экен, бир күн да калтырбас экен дечү эле. Мынакей байкем 25 апрелде кетсе, Сайыр эжем 27-синде кетип калды. Көпчүлүк жазуучулар, адабиятчылар Бексултан Жакиевдин драматургияга кошкон салымын ополтоодой деп мүнөздөшөт. Айтылуу атанын тагдыр пьесасын жазган учурда автор 23 жашта гана болгон. Күттүргөн жазда келер, Саадак какты, жаза жана башка баардык чыгармаларынын адабиятта өзгөчө орду бар. Аларда согуш алып келген кайгы, өчпөгөн үмүт, ичкиликтин кесепети, каарылар үйүндөгү күйүт жана башка көйгөйлөр камтылган. Жакиевдин тили драматургиядагы анын колориттүү образдарды таба билиши, кыргыздын типтүү мүнөздөрүнө ылайыкталган образдарды таба билиши жагынан менимче ошол мезгилдеги драматургдардын эч кимисин алдына салдырбайт. Өзү айткандай, бул театр көңүл аччу жай эмес деп бир кезде айткан. Көңүл аччу жай эмес, бул бизге таалим тарбия бере турган, дүйнөнү таанып биле турган драматургия менен театр биринчи кезекте мына ушул жагы менен өзгөчөлүгүн Жакиев түшүндүрүп атат. Бирок Жакиевди көпчүлүк жазуучу драматург катары гана эмес, жалпы маданият үчүн жан үрөгөн, өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабаган инсан катары билишет. Абдан калыс, туура сүйлөчү, бетке айтчу, анан ой жүгүртүүсү абдан терең, нарктуу, кемеңгер адам эле да. Манасты туу туткан, Манас эпосуна дагы нар көтөргүс кызмат кылды. Мына Манас 1000 дирекциясын жетектеди. Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесинин сценарийин жазды. Манас эпосунун кысылган вариантын иштеп чыкты. Аны орус тилине которду. Балдар үчүн атайын вариантын иштеп чыкты. Эгерде биз Манастын философиясын, маани маңызын терең түшүнсөк, бүгүнкүдөй жер сабап коррупционерлердин артынан түшпөйт элек. Бексултан Жакиев Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алган жалгыз драматург. Ал 2021 жылы 25 апрелде көз жумган. Көзү тирүү болгондо быйыл 87 жашка чыкмак. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.